ушунча жерди бүт баарыны ошо тамчылатма ыкмасы менен бир 4 саатта сугарып бүтөм да. Көп деле эме кетпейт. Кичинекей эле мотор менен моторду бияка салам, айына 300 сом, 250 сом ошондой эле расход болот. Көп расход болбойт да, кичинекей мотор. Мына тамчылатма ыкмасын колдонгон үчүн көп расход кетпейт дагы. Ошо менен 3-4 саатта бүт баарын тегиз сугарып коем. Анан основной бул жака эме эккем, бадам, анар эккем. Булар тандап алган себеби булар сууга чыдамдуу болот. Анан дагы эме болот. Түшүмү 18 килограммга чейин берет. Жакшы карасаң 18 килограммга чейин берет. Эсептеп көргөм да бүт баарынчы. Анар дагы ошондой болот. Сууга чыдамдуу болот. Суу жок болуп калган убакта дагы тура берет да, курап калбайт. Азыр буюрса буякта 100% көктөгөн. Мен башында баштаганда адамдар күлгөн, өзүмдүн туугандарым делечи. Болбогон эле жерди өзүңчө эле эме кылтасың депчи. Азыр эми мындай болуп калгандан кийин уже эметип калышты да, өздөрү деле кызыгып калышты. Быйыл ошол жака барып биз дагы кылайлы, карашайлы деп калыптыр да. Эми аракет кылыш керек негизгиси ошол эле. Аракет кылсаң, бар жок деле кылсаң болот да. Мен чет өлкөлөрдө дагы жүргөм, көргөм да, баягы таш жерде эле эметип койгон да, бак кылып койгон. Ушундай система мененчи. Анан бизге окшоп баягы агызып алып эле сугарбайт да аларчы. Экономичный сугарыш немелер менен, ыкмалар менен сугарышат. Ошолорду көрүп келип, анан бияктан баштагам да, Кыргызстанданчы.